мына кудайлык сыпат адамдын өзүндө экен. Эми дагы адамды ким кырсыктыр, эмне кырсыктырыптыр дегенде, ушу кудайлык сыпатты мына пул кырсыктырыптыр. Пул, акча. Мына. Ушул мына кудайлык, периштелик сыпат адамда болсо, ал пулду пир тутканда, ошол энергия акчага өтүп кеткен экен дагы мына жерде берилип атат. Акча адамды, адам энергиясын акчага өткөрүп алган экен. Эми акча адамды өкчөп жатат. Мына бүгүнкү күндө. Мына жердин кудайы адам болбой эле, жердин кудайы акча болуп алган. Согушту акча кылып атат. Акча шайлоону өткөрүп атат. 2000 сомго тагдырын тат. Бала чакасынын келечегин сатып үйүп атпайбы? Эми ошо акчадагы энергия адамга өттү. Себеби адам өзүн тааныганда акча бир тыйын болуп калды. Мына каражаттуулар кырсыктап атат, байлар кырсыктап атат, бийликтегилер упурап атат, акча менен эчтеке чечилбей атат. Ааламдан берилет. Эми акча менен эчтеке чечилбейт да Арстан Алай менен чечилет деп. Эми Арстан Алай жөн эле жана кыргыз теңирден, кыргыздын теги теңир дегенде эле, анан ошо кыргыз энергияга калыптанса, анан башка улут бул көрүнөгө карап калган экен. Кыргыз ушинтип энергияга калыптанат деп, анан бизге карап калыптанат экен да. Ал теңирге карап калыптанбайт экен. Анысы кандай Арстан Алай энергияга калыптанганда, кыргыз да калыптанат. Мына өзүңүздү тааныганда эле энергия өзүңүздөн иштейт. Асмандан күткөн, Алладан күткөн, теңирден күткөн сыйкырдын баары эле өзүңүздө бар. Мына өзүңүздүн духуңузду көтөрүңүз, өзүңүздү тааныңыз, өзүңүздү периште экенин, ошол сыпат өзүңүздө бар экенин эстеп, мына периштелер бул дүйнөгө келсе жомок да. Анысы кандай бул дүйнөнү жомок деп жаша, бул дүйнөнү бейиш деп жасасаң, сенде оору жок да, кысылуу жаалатчылык жок. Көрдүңүзбү? Алла сени адам кылып жаратып койгон эле, Кудай теңир сени адам кылып жаратып койгон эле ыраазы бол. Жердин кудайы кылып жаратып койгон, калганын өзүң жаратып алгансың. Жаманды дагы, ооруну дагы, кырсыкты дагы, кыйынчылыкты өзүң жаратып алгансың. Мына оорубай эле коем мен. Анткени мен периште деп өзүмдү санайм. Ошол энергиянын баары бар менде. Мен эмнеге